Ош шаардык жолдор башкармалыгы коопсуз шаар долбоору декабрдан ишке кирет деген маалыматты четке какты. Мекеменин башчысы Арзыбек Жунусовдун айтымында коопсуз шаар тууралуу акыркы 1 жылдан бери тынбай айтылып келгени менен жүзөгө аша элек. Бул маалыматты эмненин негизинде айтып жатканын билбедим. Туура эмес. Шаардагы бир да кесилишке видеокамералар орнотула элек. Болгону жол белгилерин даярдап койдук. 1 декабрдан баштала турган болсо биз тургундарга маалымат айтат элек да. Кийинки жылга калат, деди Жунусов. Демек Ички иштер министринин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлүнүн билдирүүсү жергиликтүү бийликтин маалыматына карама-каршы келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бүгүн 30 ноябрда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадыр Досоновго издөө жарыялаганын билдирди. Женго каймана аты менен таанылган Досонов оор кылмышты жасоого катыштыгы бар экени аныкталган. УКМКнын маалыматына ылайык 28 ноябрда сотко чейинки териштирүүдөгү тергөө учурунда Досонов оор кылмыш кылган деп шек саналып, ошол эле күнү Ош шаардык соту аны камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасын карап издөөгө жарыялаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кадыр Досоновдун жүргөн жерин, ошондой эле анын башка мыйзамсыз аракеттерге катышкандыгын аныктоо боюнча иш алып барып жатканын маалымдаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты президенттик шайлоого талапкер катары катталган Садык Шернияз чоң жарыштан четтегенин жарыялады. Саясатчы мындай чечимди президенттик шайлоого бараткан Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин кабыл алганын билдирди. Садык Шернияз Фейсбуктагы түз эфир учурунда мындан ары саясаттан кетип, коомдук маданий иштер менен алек болоорун айтты. Менин максатым маданият тармагынын өкүлдөрүнүн үнү угулуусун. Билим берүүдөгү көйгөйлөр тууралуу жарышта жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Алдыда келе жаткан фаворит киши Садыр Жапаров менен сүйлөшүү туура болду деп эсептейм. Чынында азыр көпчүлүк эл Жапаровду колдоп жатканын, аны лидер катары таанышарын көрдүм. Мен саясатчы эмесмин деп айтып жүргөм. Бул сүйлөшүүлөрдөн кийин талапкерлигимди алып салууну чечтим. Маданият билим берүү тармактарында Садыр Жапаров менен биргелешип иштешүүгө болооруна көзүм жетти. Парламентаризм боюнча позициямда турам, деди Садык Шернияз. Садык Шернияз менен Садыр Жапаров 30 ноябрда жолугушкан. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки өндүрүш уланып жатат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бүгүн 30 ноябрда кабарлап, сотко чейинки өндүрүштүн алкагында башкы бажы кызматкерлеринин коррупциялык схемага катыштыгы бар экендиги аныкталганын жарыялады. Коррупцияга аралашкан бажы кызматкерлеринин аракеттеринен мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча иштер улантылып жатат. Тергөөдө бажы кызматкерлеринин өзүнчө тобу тарабынан тышкы экономикалык иш аракеттердин катышуучуларына колдоо көрсөткөндүгү үчүн акчалай сыйакыларды системалуу түрдө алгандыгын тастыктаган далилдерди алуу жараяны жүрүп жатат, деп айтылат УКМКнын маалыматында. Быйыл өлкөдө бийлик алмашкан соң президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров билдирүүлөрүндө Райымбек Матраимовду камакка албоо тууралуу чечим саясий мүнөздө болгонун белгилеп, аны үй камагына бошотууга өзү буйрук бергенин айткан. Жапаров экономикалык кылмыштарда айыпкерди камоодон пайда жок экенин, андан көрө чыгымды өндүрүп алуу оң болоорун билдирген. Ал Матраимов сумманын ноябрдын соңуна чейин төлөп бүтөөрүн маалымдаган. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөштүгү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмайыл Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген.